Кыргызстанда жашаган ар улут өкүлдөрүнүн арасында жер менен айыл чарбасына жакын ак эмгектен качпаган улут бар. Алар республиканын ар аймактарында эмгектенип жашашып, кай жерде жашашпасын, эрте жаздан кеч күзгө чейин кара жумуштан качпай эмгектенгенин баарыбыз жакшы билебиз. Бул албетте Дуңган улуту. Дуңгандар дегенде эле ар бирибизге сөзсүз түрдө даамдуу жыттарга толгон алардын ашканасы же болбосо базарда соода кылган жашыл саткан айымдары же кытайлыктар оюзга келгени менен сөзсүз түрдө бул улуттун дагы өздөрүнө гана тийиштүү калда, салты жана кадырман адамдары да бар. Ушул биздин жогоруда айтып аткан сөздөрдү тасдыкташ үчүн биздин чыгармачылык топ атайын Дуңгандардын жиш жайгашкан айылдарынын бирине барып, өзлөрүнүн буларга гана тийиштүү ошо сыйкырдуу сырларын ачып көрүүнү туура чечтик. Мухаме Вудзиню Дуңган элинин гана эмес, бүтүндөй кыргызстандыктардын кадырлуу кадырманы. Аксакал улуу ата мекендик согушта биринчилерден фашисттерден эли жерин коргоого аттанган. 43 yılda Mart ayında alıp gitkendim. Anam beni şu Dальний Восток'a vardım. Stansı Şamanovski degen o şuraya alıp varıp Peru Maydan ana yerde военный присяг kaldım. Anam kim bizi şu zakulisyon konvoy boyup Leningrad alıp varken. O şu Leningrad'da ben buldum. Blokad içinde. Ana 44 yıl Dekabr ayında, Dekabr ayında 14 Dekabr'da наступление Волгана, прорыв, плакат Ленинград. O sırada ben o sırada buldum. Ben pulemiyotçuk, maksimum pulemiyot. Soğuştan жеңиш менен кайткан соң бүт өмүрүн айыл чарбасына арнаган. Колхоз жұмыс ушул, башка жұмыс жок. Менин специалист жок ушул. Кетмей чапкан жұмыс ушул. Бакча айдаган ушул кыргыз колхозго барып. Эмгек менен бирге Аксакал Дуңган улуттук маданиятын, фольклорун унутпай, али кече небере чөбөрөлөрүн айтып, ыры келсе ырдап да берет. Ушул 1877 жылдын декабрь айында 3 ашуу менен, биринчи бедел менен, азыр Исыкул областында беделдеген ашуулар ошол жакка ушул беделден бир 500 же 1000ге чейин дуңгандар өтүп калды. Андан кийин экинчи группа ушул Баянху деген киши аларды ээрчип жүргөн. Ал Торгат менен бир 3000дей кишини ээрчип келди бияка. Нарынга чейин, андан кийин Токмокко чейин. Анан үчүнчү группа Мадажен деген киши ал 1,5 кишини теге Иркиштам деген ашуу менен Ош жагынан ээрчип өтүп, анан ошолор кээ ушул Оштукка Кара Суу деген ол районунда калган. Кээ ал жерден нары кетип Тараска чейин барды да. Ушул 3 группа кишилер 1877 жылы келип калды да Кыргызстан жерине. Ар бир улуттун өзүнө гана тийиштүү колореттүү кийимдери болот эмеспи? Мына биз отурган Зухра апанын үйүндө дагы илгертеден келаткан Дуңган улуттук кийимдерин тигүү менен алек болгон үй бүлө жашайт. Зухра апанын кылып аткан эмгектеринин эң жакшы бир жарнактарынын бири ушул жерде сиздер көрүп аткан кичинекей курчактарга тигилген Дуңган улутунун кыздарынын, келиндеринин, айымдарынын кийимдери болуп турат. Мынакей ушул Дуңган улуттук кийимдерин тигүү менен канча жылдан бери алектенип келатасыз жана бул эмнеден башталды? Моя бабушка занималась, эти тети, вся семья не занималась вышиванием, ручная. А я была маленькая, я жила у бабушки и научилась. И теперь родители все умерли, а я не хочу потерять свои национальные эти достояния, показать, чтобы я занимаюсь этим. Не тигесиз? Я шью, одеяло,
сноха вышивает подушки и вот эти национальные штаны основном шивают. Одеяло, а подушка сноха шьет. Ну, обычно мы прыганы мы делаем такие. А раньше все носили дуганская одежда. Абсолютно. А сейчас никто не носит современную. Албетте ар бир улуттун күткөн күнү бул алардын үйлөнүү үлпөт тою болуп эсептелет. Дунган улутундагы дагы улуттук кийимдериндеги эң орчундуу орунду ээлеген бул алардын улуттук костюмдары болуп эсептелет. Мынакей бул жерде илинип турган Дунган улутундагы айымдардын үйлөнүү үлпөтүндө кийүүчү көйнөгү болуп саналат. Бул көйнөктөрдүн ар түркүн өңдөрү бар. Ар түркүн фасондору бар. Бирок көбүнчө кызыл өңдү кийишет экен дунган айымдары. Себеби бул кызыл деген өң бул майрамдык маанайды билгизип, андан тышкары жаман нерселерден алыс кылат экен. Андан кийинки бул жерде илинип турган мынакей өзүңүздөр көрүп аткандай, урматтуу телекөрүүчүлөр, бул дунган жигиттеринин кийүүчү улуттук кийими болуп эсептелинет экен. Бул кийимде дагы баягы басымдуу өң болуп кара жана жашыл жана негизи эле баягы жалтырак жана ачык өңдөр эркектин кийимдерине дагы басымдуулук кылат экен. Анан эң башкысы бул өзүңүздөр байкагандай дунгандардын улуттук костюмдарынын бардыгы Кытай улуттук кийимдерине окшошуп атат деп ойлоп атсаңыздар керек. Бул жөнүндөгү өзүнчө бир атайын уламыш да бар экен да. Илгери 628-жылы Кытай императору Ли Шимин түшүндө бир түрк муш желмогузду көрөт. Ал падышаны кубалап жүргөн болот. Анан ал ханды кармап өлтүрөйүн деген учурда кайдан жайдан башына чалма, жашыл чепкен, колунда тесме кармаган сулуу жигит пайда болот. Падышанын жанына келип, ал сыйынып баштаганда жанагыл желмогуз артка качып жоголуп кетет. Император ойгонуп кетсе, бул түш. Бирок түшүн жорутуш үчүн жан жоокөрлөрүн чакырат. Алар түштө аны сактап калган Мухаммед пайгамбар экендигин айтышат. Падыша Мухаммедке атайын элчи менен чакыруу ыраазычылык кагазын жөнөтөт. Мухаммед чакырууну кабыл алып, бирок өзүнүн 3 окуучуларын Кытайга жөнөтөт. Үчөөнүн бирөө гана алыс жолдон аман Кытай жерине келет. Ал Ван Хаса. Ван Хаса Кытай падышасына ислам динин түшүндүрүп, Куран жөнүндө айтып берет. Хан жактыруу менен кабыл алып, Кытайдын 3000 аскер жигиттерин Ван Хасты коштоп келген 3000 арабка алмашуу кылат. Кытайда калган араб эркектер эли жерин, үй бүлөсүн сагынып кетүүнү каалаганын падышага билгизгенде, Кытай императору аларга 16 жаштагы Кытай кыздары менен таанышып жашоого шарт түзүп буйрук берет. Ошентип 3000 араб жигиттери менен баш кошкон Кытай кыздары үй бүлө куруп, ымыркайлар төрөлүп баштайт. Алар бүгүнкү дунгандар. Ар бир улуттун урматтуу телекөрүүчүлөр өзүнө гана тийиштүү аспаптар, андан тышкары ырлары болот эмеспи. Дунган улутундагы баарыбыз жакшы көрүп аткандай мынакей ушул жердеги кыздар ойноп аткан инструменттери өзлөрүнүн улуттук калкка гана тийиштүү, дунгандарга гана тийиштүү аспаптар болуп саналат экен. Бул жердеги мен олтурган бул жакшынакай инструменттин аспаптын аты Йончин. Бул кытайча дунганча аталышы экен, ал эми сымбап деп орусча аталат экен. Негизи бул дунган инструменттеринин аспаптарынын угулушу, алардын чертилиши чындыгында эле биздин кыргыздардын кулагына кичине жатыраак угулушу мүмкүн, бирок жалпысынан алып атканда ар бир инструменттин чертилиши жана андан чыккан үндөрү аябай кызыктуу жана уккулуктуу экен. Дунганский народ — это выходцы из Китайской Народной Республики, это
у нас музыка почти связана с китайскими. Потому что китайская музыка, она обычно идет в пентатоническом ладу, поэтому в пятирядном звуке. Если обычно в натуральном роду идет 7 звуков, у нас идет 5 ряд. Поэтому 5 звуков у нас почти что китайское, там японское, у нас почти в одном стиле идет. Дуңан дегенде албетте кыргызстандыктардын жүрөгүнө алардын лаңманы жана даамдуу тамактары келет, дапан жеге сыяктуу. Бирок баарыбыз билген дуңандардын ашканасынын дагы бир айырмачылыгы мынакей ушул жерде илинип турган крахмалдар бул дуңан улутунун ашканасындагы эң алдыңкы орундарды ээлеген тамак заттарынын бири болуп саналат экен. Баарыбыз жакшы билип даамын таткан фунчоза бул дуңгандар үчүн кыргыздын 5 бармагына тете сыйлуу азыгынын катарына кирет. Вудзеню Абдур мырза өз калкынын улуттук тамак ашын унутпай жандандыруу менен алек. Ал фунчозаны чыгарууда илгертен сакталып келген курамдар менен экологиялык таза азыктардан гана иштеп келет. Докончики мы называем. Ну, немного как бы... Тем более в этом году год дракона, вот он актуален. Фунчоза, вот это вот чисто дунганский бизнес. Вот каждый третий, пятый дунгань умел эту фунчозу делать вручную. Ну, у меня отец этим занимался более серьезно. И потому я говорю, когда пришло время вот выбирать бизнес, я подумал, что надо делать фунчозу, типа фунчозный цех сделать уже. Не вручную, а поставить на более-менее механизированную основу. Я это сделал, и это у меня получилось. Но и сейчас еще лучше я улучшил, я говорю, я считаю, на промышленную основу поставили. И вот это я думаю, что вот это будет потом моим детям и внукам тоже будет заниматься этим. Но вот это самое основное, что мы никаких вот этой химию никакую не добавляем, мы именно чисто крахмал, вот соль, уксус мы добавляем для вкуса, для этого больше ничего не добавляем. И потому я говорю, это чисто экологический продукт, который вот можно смело кушать. Дуңгандардын фунчозадан даамдуу тамагын жасоо үчүн эң башкысы аны ысык сууга салып 3 мүнөткө жакын мээлүүн отко кайнатуу керек. Мынакей өзүбүздөр көргөн урматтуу телекөрүүчүлөр, биз кызыл калемпир менен көк калемпирди майдалап туурап алдык, даяр болду. Эми эң башкысы жүз айды баштайт экенбиз, жүз айды кезет экенбиз. Жүз айды как резать, правильно я вижу? Да. Не, наоборот, во-первых, вылезь. Вот так, да? Жүз айды кадимкидей эле жанагы калемпирди кескендей эле кезип алат экенбиз да. Мына өзүңүздөр көргөндөй, урматтуу телекөрүүчүлөр, менин колумда Кытай менен дуңгандардын кадимки эле кашыгы пайда болду. Бул эки таякча. Бул таякча менен мынакей биздин фунчоза жана салынган сууда ошо даяр болуп бышып баратыптыр. Муну чыгарып алат экенбиз да. Эми колуман келишинче аракет кылып көрөйүн, окшошпойбу билбейм. Мынакей бул фунчозаны эми муздак сууга салат экенбиз, дагы аралаштырып алат экенбиз. Абдымырза, скажите, наша фунчоза в принципе уже готова, да? Готова. Что теперь дальше делаем мы? Дальше вот мы его вытаскиваем вот в тарелочку. Давайте, теперь вы, это уже вы сможете, лучше меня, наверное. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй, биздин фунчозаны муздак сууга салып чыгарып алдык да, тарелкаларга бөлүп алдык. Ал эми жана сиздер көрүп аткандай кызыл тиги жашыл калемпирди, жүз айды жана тамырды өзүнчө майдалап туруп алдык да. Бул фунчозанын эң башкы ингредиенти болуп, жана мунун өзгөчөлүгү кыргыздардыкынан. Бул эме экен да, сөзсүз түрдө чеснокту, башка айтканда, кыргызча айтканда сайвести майдалап туруп алат экенбиз да. Аны биз абдыкөбүз мындай суун майды аябай ысытып алдык. Кысыган майдан куят экенбиз, дагы эметип алат экенбиз да, чалып алат экенбиз. Так, у меня этот. Анан мынакей
Ана мынакей өзүңүздөр көрүп аткан май коштук, майдын үстүнө сөзсүз түрдө уксус кошулат экен. Андан кийин муну буга туз кошот экенбиз. Туз баягы даамына жараша да, канча даам керек болсо ошончолук даам менен туз кошот экенбиз. Анан баягы көнүп калган кадимки эле кызыл карампир. Андан дагы өзүңүздөр ачуу жеңиңер келсе ачуу жеп алат экенсиздер, каалашыңарча жаза алат экенсиңер. Анан мына көрүп алдыңар, ушундай бир айланып болот экенде, буга сөзсүз түрдө суу кошот экенбиз. Суу кошулат экен. Сууну дагы кошуп аткан себеби бул суу бияка кошулчу, бул эмелердин жашылчалардын даамын чыгарат экен да. Баарын аралаштырат экенбиз дагы. Эң акыркы эпизоду. Мунун баарын эми Абдым мырза бияка кошобуз да. Аралаштырат экенбиз. Мынакей кадимкидей эле мунун баарын аралаштырат экенбиз. Мен баягы көнүп калганча эле кыргызча эле кол менен аралаштырайын. Анан мунун үстүнө биз жазган жанагы соус. Вкусно приготовила, оказывается. Очень вкусно. Даамдуу, чындыгында эле даамдуу болуп туруп.